Бул видеода балдар жөнүндө. Бүгүн болсочу мен жигитимен биринчи жолу көрүштүм да, андан мурун интернетте эле сүйлөштүк. Сум жакта гүл айтып атпайбы, гүл айтсаңыз мага гамбургер алып берип атпа. Жим келип аткан болчу, бирок жебейин деп аткам да, эмне деген үйдөн чыгып атканда тишим жуп чыккан болчумун да. Жайдырып койду да, мейли деп жеп койгон болчум. Жеп койсом, анан гүл айтып бүткөндөн айтып атпа, сени өпсөм болобу деп атпа. Я такая, жок, болбойт деп. Ал мен ушуп кеткен болчумун. Ал мага айтат, сен эмне келип атасың, мага тамак жеген үчүнбү дейт. Я такая, жок, мен сени көргөн үчүн келдим десем, айтат, калп айтпа, сен эмнеге анда мени өпкөнгө разрешение бербей атасың деп атпа. Я такая, илап качып кетип калган болчум. Азыр болсо тарын чөнөтпөсүгө тыгып салыптыр. Ошон үчүн видеодон айтайын деп аткан болчу. Сен эмне кантип өбүшөт болчуң, ушу гамбургер жеген кызмы? Хотя бы жвачка берип койсоң болмокпу, блин. Мен болсочу бүгүн сонун бир нерсени түшүндүм да, айтып берейинби? Мен болсо Азамат кыз экенмин да, блин, мага бүгүн кечке бүттүк айтып атпайбы, ой сен жакшы кыз экенсиң, ой мындай кыз экенсиң деп. Ой. Бирок чын эле ошондой экен, ойлонуп көрсөмчү. Ырдап да берип коём, билеп да берип коём, тамак да жасап коём, даже билбесин эле жасап коём да. Блин, аябай Азамат кызмын да, блин. Ырдап берейинби? Сары чимчик болоюн, сары талга коноюн, апам атам ооруса, өзүм доктор болоюн. Блин, жаман сонун кыз экен. Вот, короче, ошону айтайын деп аткам. Мен жигитим вообще таң калтат да меничи. Жөн жүрө албай ал мени, всегда таң калып жүрөм ал мени. Неге деймби? Мен ал менен уже 1 жыл сүйлөшөм. И как бы биздики все бүттүгү серьезно, мен ага жагам, алма жагат и все такое, короче. Но мен уже как бы 19-га чыгып калдым. И вон 10 жаштагы кыздар уже төрөп калды. Мен не? Серый мышка болуп биякта калып калайм. Мен деле төрөм келет, мен деле ичимде шарик болгум келет. Неге алар болот, а мен болбойм эмне? Ушунчалык ушундай алар эмне? Мен деле ушундай болгум келет. Жигитим айтсам вообще түшүнбөйт, а прямо мен айта албайм да, уялам да. Анан бүгүн маникюрга барып, өзүмө мындай намек тартып койдум. Алыстан кылса нежный болуп калат, жакын кылса грубый болуп калат. И мо намекту хотя бы, думаю, түшүнүп калат го. Как-то сидели сегодня с подругами, обсуждали про своих парней. Так вот, мен өзүнчө Мактаганский включила. Айтат, меники суп-сулуу көрсөңөр, эрип каласыңар, сүйүп каласыңар депчи. Даже если это не так, я все равно преувеличиваю. Айтып берем да, всем лучше көрсөтүш керек, тем подругалардын жанында, чем типа. Короче, вот, и подруга говорит, типа, Мактанчак, ну-ка профилин көрсөтчү деп, я такая, смело көрсөтүп койдум, а там просто айтпай эле коеюнчу. Блин, я там, ты хоть знаешь как? Мен сени жакшылап айтып койдум, а сен даже, не можешь одну нормальную фотографию сделать. К чему я так? Пацаны, мужиктарым, сосуктарым, жандарики мои, пожалуйста, научитесь фоткаться. В жизни он просто... Но в Инстаграме просто... Я не знаю, как такое возможно. Эң жогорку коэффициенттер, ылдам төлөмдөр жана миллиондогон учуштар OneXBet'те. Описаниядагы ссылка аркылуу кирип өз утушка ээ болуңуз. Ссылка описаниядо. Сизди 100% бонус күтүүдө. Регистрация болуп бүткөн соң пополнить счетту басабыз. Ал жака киргенден кийин AddX Money KJ'ге кирип туруп, OneXBet'ин официалдуу менеджери Анварга кайрылабыз. Сиздер мобильный Kiwi Элсом аркылуу толуктап ойносоңуздар болот. Ушул счетту көрсөтсөңүздөр сиздерге 2